Саламатсыздарбы? Бул атайын мугалимдерге келер бар да, мисалы заочный окуган, мисалы үчүн бирок ар дайым билимди жогорулатып туруш керек. Элдердин сабагын көрүп, үйрөнүп туруш керек. Анан бул комузду нолдон баштап үйрөнүү жана окуучуларга эмнеден баштап үйрөтүш керек. Биз бүгүн баштап ушул китепти толук үйрөнүп баштайбыз. Эң биринчи сабакта сиз бала менен таанышыңыз. Ал мисалы үчүн башка бир мектепте окуп, бирок сиз музыкалык мектепте иштесеңиз, ал келет да сизге. Сиз аны тааныбайсыз, ал сизди тааныбайт. Анан таанышууда жазып алыңыз. Каякта жашайсың, таанышып, ал сиз менен аябай жакшы мамиледе болуш керек да, сизден коркпош керек. Сизге ишенип, жакшы аны мактап, аябай жакшы бала экенсиң, сулуу экенсиң, азаматсың деп мактап ар бир сөзгө. Анткени үчүн баягы кичинекей бала сиздин сабагыңызды баягы мен комузга барам деп аябай сиздин сабагыңызды күтүш керек. Таанышып атканда ким менен жашайсың? Балким атасы жок жашайт, балким энеси жок, балким жетим баладыр, ошон үчүн баягы баарын жазып алып, анан дайыма бар үйдө мамаң менен тапшырманы аткарып кел деп айтпашыңыз керек да. Балким мамасы жок, апасы. Анан ал кичинекей бала да ичинен ойлоп калышы мүмкүн, менин мамам жок да, же атам жок да депчи. Ошон үчүн ар дайым үйдөгүлөрүң менен тапшырмаларды аткар, алар сага жардам берсин деп дайым айтышыңыз керек. Анын дарегин өзүңүз журнал ачып, ага жазып алышыңыз керек. Номерин, ким каякта жашайт, баланын аты жөнүн. Анан ага жазып беришиңиз керек. Кичинекей жөн эле келет да биринчи сабакка. Дептерге жазып беришиңиз керек. Бир барака нота жазган дептер ала кел. Ага кандай дептер болот көрсөтүп. Баалар ар кандай. Узуну бар, чоңу бар. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ал мисалы бул 55 сом экен да. Ичи кандай болсун дегенде, мондай 5 сызык болот, ушундай аласың деп көрсөтүп бериш керек. Анан кээ бир дептерлерде брак болуп 6 сызык болуп кетет да, ушул жерди санап 5 сызыкпы ушуну карап алсын. Ушуну түшүндүрүп жазып бересиз. Нота жазган дептер алып келесиң деп. Анан нота жазган дептер, мындай ручка, карандаш бардыгын алып келсин да. Ошого көнөт бала, өзүнчө папка ачып, ошол жака салып, комуздуку деп, башка сабактарга аралаштырба деп айтып көрсөтөсүз. Бул ушул баягы мынакей таанышуу нота жазган дептерлерди жазып берүү, бул биринчи сабакка кирет. Ошентип 45 мүнөт өтөт. Анан баягы биринчи сабакта эле комузду ойното калбаш керек. Мектептерде, музыкалык мектептерде комуздун грамматикасын үйрөтүү 2 айга созулат да. Аны шашпай, кызыктырып үйрөтүш керек. Анан баягы кээ бирлер барго, комузду черте албай эле машботойду машботойду чертип баштайм дейт го, андай эмес. Тепкич менен кетиш керек да. Анан могу биринчи, экинчиси бул биринчи сабакка кирет. Таанышып, ага эмнелерди алып келиш керек, эмнелерди ала келиш керек, ошолорду жазып, аны менен жакшы тааныш болушуңуз керек. Эмки сабакта, экинчи сабагында баягы дептерлерди алып келгенден кийин бул жагына, дептердин бул жагына сиз болсо өзүңүздүн аты жөнүңүздү, кайсы класс, канчанчы кабат, номериңизди жазыш керек да бул жака. Анан бул жака жазсаңыз болот. Комуздун түзүлүшү деп жазып бересиз. Мынакей мындай маяка жаздым, бирок сиз нотанын могу жагына жазыш керексиз да. Мынакей бул жакта жазылган. Башы,
биринчиси кулактары, моюну, чарасы, капкагы, кылдары, тепкеги, кылбосу, добуш тешикчеси. Ушуну жазып бересиз. Анан комуз менен тааныштырасыз, айтып бересиз жазып бергенден кийин. Ал жазгандан кийин көрсөтүп түшүндүрүп бергенде эки эсе жакшы түшүнөт да. Жөн эле жазып койсоңуз деп эсинде калбай калышы мүмкүн, бирок айтып жазылганды көрсөтүп, мынакей башы, комуздун башы. Экинчиси 3 кулактары, кулагы, көрдүңөрбү? Кулактар ушак менен гүлөнөт деп. Андан кийин мынакей чарасы деп балага түшүндүрүп айтып берсе эле комузга кызыгат. Анан бар жаттап кел, жазып кел дей берсеңиз, анан комузга баргысы келбей калат да. Моюну. Мына сен да моюнуң барго. Мына бул көрүң, комуздун да моюну бар деп. Капкагы. Мынакей. Кылдары. Кылдары, тепкеси. Мынакей. Бул деген комуздун кылдарын өйдө көтөрүп турат деп. Тепкеси. Бул тепкени комуз ойноп келе мындай алып салбаш керек да. Ушул жакта турсун деп көрсөтүп бериңиз. Мына комуз кан тоголок болуп турбайбы? Ушул дал ушул ортосунда тепкеси туруш керек. Анан кылбосу, мынакей комуздун кылын кармап турат. Добуш тешикчеси. Мынакей көрдүңүзбү? Ушулар жазып, көрсөтүп айтып берип, анан бул китептеги 5-беттеги күнүн башы камбархан дегенди айтып беришиңиз керек. Комуз кандай жаралганын көрдүңүзбү? Жомок кылып айтып берсеңиз, анан кызыгат. Эмки сабакта сен ушуларды баягы ал ким болуптур, ушуну айтып бересиң деп аябай баягы требовать этпеңиз, айт сөзсүз түрдө окуп кел дебейсиз. Кыйтабаңыз, ал кичинекей бала, ал сизге көнөлөйт. Ал баягы алипе сабак эмес. Анан баягы алып келген нота дептери бар эмеспи? Ошого ушундай тапшырма жазып бересиз. Бул скрипкалык ачкыч. Түшүндүрүп. Мисалы үчүн сен үйүңдө сен ачкыч менен ачасың, ачып киресиң эшикке, үйүңө киресиң. А музыкада ушул ключ менен, скрипкалык ключ да, ушул ачкыч менен киресиң деп түшүндүрөсүз да. Анан ушул жазылгандан кийин анан музыка башталат. Бул скрипкалык ачкыч деп түшүндүрүп бериңиз. Шашпаңыз, бат-бат эле. Анан бул мындай дебеңиз, түшүндүрүп жай. Андан кийин буларды биз жазганды үйрөнөбүз, скрипкалык ачкычты монтип көрсөтүп бересиз да, экинчи сызыктан жазасың депчи. Аралыгын алыс кылып жабыштырбай, экинчи сызыктан башка сызыкка жабыштырып ийбей, мынтип тоголок кылып көрсөтүп бересиз. Анын көзүнчө чийесиз. Муну алдын ала чийип албайчы, ушуну жазып бересиз. Анан 3-2 эле жазыңыз. Калганын өзү үйдөн жана простой карандаш менен жазып келет да, ушинтип аягына чейин. Сулуу кылып жаз. Анан мен сага 5 коюп берем деп. Экинчисин көрсөтүп, мына көрдүң, мондай кетебиз. Ушинтип жазып көнөсүң. Сен аягына чейин жазып кел деп. Анан аягында бул скрипкалык ачкычты толкунуп жазат. Деп аягына чейин жазат. Простой карандаш менен жазыш керек. Анан сөзсүз түрдө могул жака эмени жазыш керексиз. Сабак өтүлгөн күнү кайсыл күн? Анткени ичинде ар кандай ата эне болушу мүмкүн. Сабак өтүлбөй эле жүрөт, сабак болгон эмес деп кайра башкача сүйлөп калышы мүмкүн да. Анан сөзсүз түрдө баягы күндөлүк барго мектептеги, ошондой өзүнчө комуз калдырыңыз, ал жака жазыңыз, тапшырмалар жазып туруңуз. Бул жака сабак өтүлдү, бул жака бүгүн канчасы болсо ошону жазып,
Анткени үчүн ата эне көрүш керек, ата эне менен тыгыз байланышта болуш керек. Анан сабак өтүлбөй эле эч нерсе өткөн жок деп айтышы мүмкүн да кайра. Ошол үчүн баардык эмелерди жазып туруңуз. Муну жазып келесиң үйдөн деп. Анан бизде болгону 7 эле нота бар. Дүйнө жүзү боюнча. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ушуну катар айтып көнүп кел. Кайра артка айтып си, ля, соль, фа, ми, ре, до деп көнүп келесиң дейсиз да. Анан жатта дебеңиз. Жөн эле окуй берсе бала өзү эле жаттап калат. Андан кийин ноталардын жайгашуусу. Жазып бересиз да мынтип. Мына көрдүңбү? 5 сызык бар. Анан биринчи тепкичке кошумча тепкич кылып сызып туруп, бул до деген нота жазылат. Канчалык ылдый нота жазылса, ошончо жоон чыгат. Канчалык өйдө жазылса ноталар, ошончо ичке чыгат деп фортепиано жаныңызда болсо аны көрсөтүп басып берип, биринчи сызыктын астында ре деген нота жазылат. Биринчи сызыкта бастырылып ми деген нота жазылат. Биринчи сызык менен экинчи сызыктын ортосунда фа. Аны өзүнчө жазып бересиз да. Ал көрүп түшүнүш керек. Деп анан даяр эле берип койсоңуз түшүнбөй калат. Анын көзүнчө түшүндүрүп жазбасаңызчы, түшүнбөй калат да. Жазып атканды карап туруп көрдүңбү, эмнени жазып атам деп десеңиз, анда ал түшүнөт да. Анан соль дегенде экинчи сызыкта бастырылып жазылат. Ошол жакта конуп турат. Бир мисалы эме кылып, бир чымчык, бир зымда илинип конуп турганын элестетсин да, ушинтип айтып бериңиз да. Анан экинчи сызык менен үчүнчү сызыктын ортосунда ля деген нота. Үчүнчү сызыкта си. Ушинтип өсүп кете берет. Кайра эле кайталанып кете берет. Бул деле до болуп атпайбы десе, айтыңыз, бул болсо жоон, а бул болсо ичке. Ушу менен айырмаланат да. Болгону бирок 7 эле нота кайталана берет деп айтып бересиз да, түшүндүрүп. Анан 4-чү сызыкта ре, 4 менен 5-тин ортосунда ми, 5-ти фа, 5-тин үстүндө соль. Андан кийин үстүнөн бир кошумча бир сызыкка бастырып ля деген нота жазылат. Муну жазып келесиң. Эмки сабакка муну окуп тур күн сайын 5 мүнөттөн, Анан мында айтып бересиң мага. Анан кайра артка айтып бересиң. Бул ноталарды карап кел. Анан эмки сабакта мага жөн эле айтып бер. Анан жатта деп аябай требовать этип албаңыз да. Ал сизге көнө элек да. Ал сиз комузду сүйүш керек. Баягы сабак болот го. Могу эже ооруп калып, келбей калса экен деп тиленбеш керек. Эртең комузга барам, мен комузга барышым керек деп сиздин сабагыңызды күн сайын күтүш керек. Сиз ошол деңгээлге жеткириш керексиз да баланы. Анан кызыгуусу аябай күчөп, мыкты комузчулардан болот. Ошондо сиз экинчи сабакта ушуну мынакей 9-чу бетте көрдүңүзбү? Анан кандай десеңиз бул жакта жазылуу. Бирок баягы мына китептен окуп ал дей бербеңиз да. Өзүнчө дептерге да жазыңыз. Бул китепте болуш керек. Аны ата энеси үйдөн деле окутуп, баягы ата энеси менен тыгыз байланышта болсоңуз, ата энеси да сизге жардам берип окуп турат да. Балким баягы муундап окуган бала болуп калышы мүмкүн, туурабы? Анан бул китепти мынтип муундап окуса түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн дептерге жазып, көрсөтүп, кыска, нуска түшүндүрүп бериш керек. Бул экинчи сабак болот. Ушуларды эми ата энеси аябай кайталата берсе, балким жаттап калаттыр, бирок могуларды жатта деп требовать этпей, жөн эле моуну эле аталышын эле айтып, жаттаганга аракет кылып кел деп жибересиз. Мында комуз чертпейт. Ушул грамматиканы эле комузду ойнобойт да 2 айдай. Музыкалык мектептерде ушундай. Бул баягы эмеге чейин бул жактарда айтып атпайбы? Туура комузду кармоо, аларды өтпөй, биринчи ноталарды өтүп бүтүш керек да. Комуздун жаралыштарын айтып бериңиз жомок кылып. Муну айтканда 2 ай ноталарды үйрөнгөндөн кийин анан комузду туура кармап ойногонго киребиз да. Бул жакта да көрсөтүлгөн. Мына китепте жазылат деп койсоңуз жөн эле карап коет да. Анан көрүп нота дептерге жазып, анан ошону кайталап жазсын. Бул китепти булгап жазганын кереги жок.
ноталарды үйрөнөт, кайсы томдо кайсы ноталарды 2 ай ушул үйрөнүп могул жака 24-бетке жеткиче 2 ай өтөт. Анан комузду туура кармап 2 айдан кийин анан бул мындай бул жакта по порядку деп атпайбы, китепте андай эмес да. Баягы балага баарын эле берип салсаңыз, ал баарын кабыл албай, анан комуздан көңүлү калып, комузга баргысы келбей калат. Алдап үйрөтөбүз, мактап, мынакей. Анан 25-беттеги күүгө өтөбүз.